Көрүшкөнүмө кубанычтамын. Адам жакшылыкка шүгүр айтканды билиш керек экен. Бирок шүгүр айтканды билиш үчүн жакшылыкты көрө билиш керек экен. Адамдын бир табияты бар, жакшылыкты качан көрөт, жакшылыкты жоготкондон кийин көрөт. Канча адамдар бар, ден соолугу кеткен, ошондон кийин ден соолуктун кадырын билип атпайбы? Бир адам айткан экен. Биз ден соолугум экөөбүз өмүр бою акча таптык, бирок көптөн бери акчам экөөбүз кайра ден соолукту издеп жүрөбүз деп. Ошон үчүн өзүбүздөгү бар нерселерди бир күнүгө баалап жүрөлүчү. Көзүм көрүп атабы, бул өтө чоң бакыт. Канча адамдар бар, көздөрү көрбөйт, ушул боюнча бир чыгарма бар. Асман көк деп айтат, көк эмне экенин билбейм дейт. Ай чыкты деп айтат, аны да түшүнбөйм. Гүл чыкты дейт, муну да түшүнбөйм. Жанында кичинекей балам жүрөт, өзүңө окшош дейт. Өзүмдүн өңүмдү көргөн эмесмин, себеби көзүм төрөлгөндө эле жок болчу деп атпайбы? Канча адамдар бар. Дааратканага бара албайт, дааратканага барса муктаждыгын аткара албайт. Мен депутат кезде көрдүм ошондойлорду. Ичине түтүк сайып чыгарып койгондорду көрдүм. Канча адамдар бар, тили сүйлөй албайт. Кече бир жакшынакай киши кайыр сурап туруптур. Өңүн көрсөң министр деп ойлойсуң. Сүйлөшө келсең Алла Таала акылды бербептир. Мектепте окуп аткандын өзү кандай чоң бакыт. Ошон үчүн Кудайга шүгүр дейли. Кийинки мезгилдерде балдарга да шүгүр дебей калдык. Шүгүр дебегендиктин бир эле белгисин айтайынбы? Сериал көрүп атасың, жаныңа балаң келсе кубала бересиң. Бар жогол мен Кемалди көрүп атам деп. Сага Кемаль маанилүүбү же балаң маанилүүбү? Кинодогу Кемаль өлдү, сен ыйлатты, биякта аны аткарган Бурак жыргап жүрөт. Роналдонун голу, Эмельяненконун бою, Майк Тайсондун удары, анын сага эмне кереги бар? Ошолор үчүн балдарды биз экинчи планга калтырып атабыз. Мындай иш-чараларга көп адамдар келбейт. Бирок түнү менен тойго Бишкекке барып кел десең, барып келет, проблема жок. Анча мынча китап алып бер десе акча таппайт, бирок тойго $100 жөн эле табат да. Ушундай бир заман болду. Ошон үчүн Кудайга шүгүр дейличи. Ушинтип турганыбызга да Кудайга шүгүр, топтолгонубузга. Азыр Украинада мындай жыйын болбойт. Анткени бомба түшүп кетиши мүмкүн. Газада мындай жыйын болбойт. Аманчылык деген сөз бар го, жаманчылыкты жеңет деп бекер айтпайт экен да. Биз биринчи айтабыз го, эң биринчи ден соолук деп, экинчиси ак жоолук, анан кийин оң соолук деп. Чындыгында биринчи аманчылык тилеш керек экен. Анткени аманчылык баарына тиешелүү экен, ден соолук бир адамга тиешелүү экен. Пандемия анча-мынча эле болуп турат экен. Ошон үчүн аманчылык болбосо ден соолугуң да мындай кызат болуп каласың да. Кече эле бир жаңы үй бүтүрдүң. Бүгүн Кудай бетинин аргысы согуш башталып кетсе, ушул үйүңдү алып кетпейсиң. Ичинен ашып барса, бирек кийимди аласың, акчаңды аласың, паспортуңду аласың, бала бакараңды жетелеп алып жөнөйсүң. Ошон үчүн эң кымбат нерселер ушундай мезгилде билинет экен да. Адамга кымбат нерсени билиш үчүн дейт, кемени элестет дейт. Кемеде баратасың, кеме чөгүп кетти дейт. Кемеден кутулганда сени менен эмне чыкса ошо гана баалуу экен да. Кеменин ичинде бир кап долларың болсо, кап долларым куткарайм дебейт экенсиң, кеме чөгүп баратса. Шубам калып калды дебейт экенсиң, алтыным, күмүшүм калып калды дебейт экенсиң. Кичинекей балаң болсо шуну көтөрөт экенсиң, болбосо өзүңдү алып чыгат экенсиң, денеңдин үстүндө кийимдерди ыргытып жибет экенсиң. Сени менен эмне чыгат? Башыңдагы акыл чыгат, жүрөктөгү иман чыгат. Денең чыгат, ден соолугуң чыгат. Ошон үчүн балдарым, бул мектеп акылды өстүрө турган жер, урукты өстүрө турган жер. Адамдар ушундай да өмүр бою шашат. Муну Бакай жакшы айтып берет. Бүт шашабыз. Кичинекей бала бассам деп шашат экен. Баскан бала чуркасам деп шашат экен. Анан кийин мектепке барам деп шашат экен. Өзбектердин бир анекдоту бар го. Биринчи класска барып эле бала келиптир. Келип эле сумкасын ыргытып, столду тээп, бакырып өкүрүп кириптир. Эмне болду? Эмне мынча жинин келди десе, сабак 45 мүнөт дедиңер эле го, 9 жыл окуйт экем деп койтмуш. Мектепке келгенден баштап, мектеп өзү кызык нерсе. Мен да кичинекей кезде бир туугандарым жашынакай кийинип чыгып кетсе, мектепке баргым келчү. Анан мектепке барам деп 6 жашта айтып атсам, ошондо эле жүрөгүм чүрө баштаган. Көп шашпа, бир күнү кача баштайсың депчи. Балдарды антип коркутуп эмне кылабыз? Биринчи класстан баштап ушулардын көбү билимден коркуп калган. Кантип? Мектептен келет, атасы эмнени үйрөндүң дейт. Айта албай калса, мээси жок. Эчтеке түшүнбөй атасыңбы дейт. Же болсо мынтип айтат, окубасаң мойнуңду жулам дейт, туурабы? Өлтүрүп таштайм дейт. Ошондон баштап бала корко баштайт экен да, бул билим деген страшный нерсе окшойт. Эгер неметсем мойнум жулуп койсо, өлтүрүп койсо, коркутуп коет экенбиз да билимден. Билимди сүйдүрүш керек. Билимди сүйдүрүштүн жакшы жолун айтып берейинби? Балага мугалимин сүйдүрүш керек. Балага мектебин сүйдүрүш керек. Эгер мугалими жаман адам болсо да балага эч качан жамандаба.
Мұғалімін жамандап қойдың ба, болды, балаға білім жұқпайды, бала илимге қызықпай қалады. А бізде болса тескерісінше, телпеген баласы мұғалім болып жүреді ғой деп баштайбыз да. Кечилерге тие албай жүрген қызы бүгін сабақ беріп қалыптыр, адам болып. Ушул турамыз. Мен бірдекені сұрайын, азыр орозодо бір нерсени айтып коеюн. Эң камай турган нерсе эмне билесиздерби? Адамдын тили экен. Биз тилди камай албайбыз да, тилдин сөөгү жок да, сүйлөй беребиз. Сөз акысыз. Эгерде сөздү дагы единица кылып сатканда абайлап сүйлөмөпбүз. 1,5 сүйлөсө калбай калды. Азыр андай эмес да, мындай сөз кеңири. Болгондо дагы ушак кетет, дароо эле. Андан баштайбыз, мындан баштайбыз, Трамптан баштайбыз, Путинден баштайбыз, Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, ошентип отуруп эч ким калбайт. Азыр орозо туткандардын кээ бирлерин айтып атпайбы? Орозону бирөөлөр үчүн тутуп атасыңар, өзүңөр үчүн эмес деп. Эмнеге билесиздерби? Адам кыйналып орозо тутат экен, бирөөнү жамандап коет экен, сообун ошого бере берет экен да. Ошон үчүн тилди камаганды үйрөнөлү. Тилдин сөөгү жок болгону менен Алла Таала тилди 32 сөök менен камап атпайбы? Сыртынан жаактын сөөгү турат, эрин турат. Бул деген сөз тилди абайла деген сөз. Тил менен кишини өлтүрөсүң, тил менен кишини көтөрөсүң. Азыр балдардагы тил менен жок кылып коюп атабыз. Эшек, чочко адам болбойсуң. Балдарда тил менен жок кылып коюп атабыз да, адам болбойсуң, эшек, чочко, мал. Мектептин окуучусуна 10 жолу эшек десең, өзү 11 жыл айтат экен. Эшекке мен ишендим, эшекмин дейт экен. Өзү айтпаса дагы аң сезим айтат экен. Туйгу сезим айтат экен. Биз туйгу сезимди ошого ынандырып коет экенбиз да. А дегенде сөз болот, андан кийин өзү болот. Балдарга жакшы сөздү аябай айта береличи. Батырым, чыганым, кыраным, эстүүм, тектүүм, берекелим, нурдум. Ошого жараша балдар чоңоет. Биз төрөлгөндөн баштап эле ниети туура эмес коет экенбиз да, эптеп, септеп бир балам болсо болду. Эптеп, септеп деген сөздү айтпайлы. Маргарет Тэтчер деген премьер-министр бар эле дагы, турасыз билесиз да. Ошонун бир сөзү бар. Если дело стоит делать, его стоит делать хорошо. Буякта кыргызча түшүнөбү? Анча бар түшүнөт, э? Мен орусча сүйлөйм. Если дело стоит делать, его стоит делать хорошо. Токтогул бар. Булут кетсе асмандан, күн ачылып жылт этер. Ажал жетип күн бүтсө, кайраң башың шылк этер. Баарың болсоң бир ооздуу душманың кантип былк этер. Жумуш кылсаң муда кыл, иштей көрбө илдекер, кара санап бирди алсаң колуңуздан 1000 кетер деп атат. Көрдүң, бир ишти кылсак майын чыгарып аткаралы. Төрөлгөндө да эптеп, септеп деп тилемей жок. Биринчи тилектен болот. Бир адам шаарга барыптыр. Шаарга барса, илгерки заманда экен. Булактан, дайрадан суу ташыган заманда экен. Үйдүн ичине кирсе, крандан суу чыгып атат экен. Ана таң калыптыр. Канчасы базардан алып келдим, кран койдум, суу чыгып атат десе, ошондой крандан 2-3 алып келиптир дагы элдин баарын чакырыптыр. Мындан ары тала түскө чыкпайсыңар, менин үйүмдөн ала бересиңер. Кантип? Азыр мен мына кранды орнотом, ушудан суу чыгат дептир. Дубалга орносо суу жок, бияка бурайт, тияка бурайт, элдин баары күлүп, маскарлап кетет экен. Кайра шаарга келип айтат экен да. Баягы сеникинден чыккан суу меникинен чыкпай койду десе, кантиң эле десе, ошо дубалга кададым эле десе, келесио, аны барып нар жакка улаш керек дептир. Түтүк барып, анан кийин булакка жетет, булактан суу келет, ошол чыгат. Мен муну эмнеге айтып атам? Ар бирибиздин булагыбыз бул биздин тегибиз. Азыркы сенин сен болушуңа, менин мен болушума бабалардын дуасы бар. Ушул балдарым аман болсо экен, мугалим болсо экен, эстүү, тектүү болсо экен, ыймандуу болсо экен, жакшы сөздөрдү укса экен, ынтымак болсо экен деген нерсе бул бабалардан келет. Азыр эгер жакшы жактарың болсо, бул бабалардын дуасы. Биз да келечекке дуа кылалы. Укум тукумундан бир да жаман адам чыгарбасын деп дуа кылалы. Илимдүү болсун, билимдүү болсун, пайдалуу болсун, берешен болсун, айкөлүү болсун, ушундай дуа кылалы. Карасаң, бир адамдын жашоосунда такыр береке болбой коюптур да. Такыр береке болбой коюптур. Айтат экен, мен күн иштеп атам, түн иштеп атам, такыр тынбай атам, байбай койдум дептир. Ошону жакшылап эстеп калгыла. Эгер ким кайталап берсе, китебимди ошого берем. Китептер келдиби? Китептер аркада турат. Ал жакта китептер коюлуп атат. Китептердин алганча келсин депсиңер. Алганча келдим. Кудай жалгап кече 2 китебим да чыгып калды. Азиянын арстаны менен мен атамды таптым. Бирок ушуну эстеп калыңыздар. Кыргыз мындай да, мындай. Ушундай семинар жыйынга келет, баары топтолуп отурат, аягына чейин угат. Анан үйүнө баргандан кийин кандай сонун семинар болду дейт. Ким сүйлөдү? Жана мурда депутат бар го, мандатын алдырып ийген, ошо келди дейт. Анан нелерди сүйлөдү десе, ошол жерде мынтип калат да, нелерди сүйлөдү?
Тилди айтып атат беле. Сөөк, тиш бир немелерди айтып аткан, бирок нормально эле болду деп коет бүттү ошо. Ошон үчүн акылга, эс тутумга ишенбе. Мен дагы сабак бергем риторикада. Оперативная память деген барбы? Бар. Кыска эле убакыт. Краткосрочная память деген бар. Моторная память деген бар. Долгосрочная память деген бар. Атаң айтса, макул ата десең, эртеси урушугасың го, ошол замат унутуп калган болосуң. Ошон үчүн жазып ал анча-анча нерселерди. Болбосо илим калбайт сенде. Илим кадам менен таркалат, калем менен сакталат. Ошон үчүн азыркы нерселерге айтып берейин. Бир адамдын жашоосунда такыр береке болбой коюптур. Берекени кыскача айтып берейин. Кээ бир адамдарда 10 бала бар, бир үй бүлөдө. Бири алкаш, бири бандит, бири атасынын пенсиясын алганы келет, бири бездельник, бири зулумдук кылат, биринде да береке жок да. Кээ бир адамдарда бир эле бала бар, бир эле уул бар. Берешен десең берешен, кайрымдуу десең кайрымдуу, буюмдуу десең буюмдуу, жардамгөй десең жардамгөр, ден соолугу чың, бакыбат, кадыр барктуу, илимдүү, билимдүү. Ошон үчүн бирдеке сураганда берекеси менен кошо бериш деп тилеш керек. Эптеп, септеп дебегиле. Мен жайлоодо жүргөмүн, кымыз ичип. Мен менен кошо бир жигит жүрдү. 2011 жылы, 2011 же 2012 жылы болуш керек. 2012 жылы мен билем аябай эле 30 000 сом чоң акча болчу. Анан бизнес кылам деди, күнүгө 30 000 сом акча табам деди. Ошо жылдары. Ошондо 30 000 сом азыркы 100 000 сомдой күчтүүрөөк болчу. Анан айтып атпайбы? Азамат экенсиң, ушул курагыңда ушинтип бала бакыраңды багып, агым кең менен акча табатсың десем, байке деди. Кеп акчанын табышта эмес, каяка кетишинде экен деди. Мен 30 000 табып атам, бирок Аллах Таала берекесин берсин экен, мен дарыга кетирип атам, врачка кетирип атам деди. Ден соолугум жакшы болбой атат. Бул жака жыргагандан келдимби сүт ичкенди деди. Ушу өпкө, бөйрөк ушундай проблемалар болуп атат менде. Ошон үчүн Алла Таала жакшылыктан буйрсун, анан жакшылыкка буйрсун. Ошондой десе эле биз айта беребиз, тапканың тойго буйрсун депчи. Ошон үчүн Россиядан кыйналып, байкуш таап келип, бир күндө тойго кетирип коюп, кайра тапканы кетип атат. Китепке буйрсун, илимге буйрсун, билимге буйрсун, берешендикке, кайрымдуулукка буйрсун, өсүп өнүүгө буйрсун, үй жайга буйрсун, китепке буйрсун, ушуларды да айта жүрөлүчү. Ошол сыңару жаш такыр эле береке болбой атат, кирешем жакшы болбой атат, күн түндү иштеп атам десе, карасаңыз берген кеңешин Азирет Али берген экен. Эгер береке болбой атса дейт, биринчи колду көтөрөбүз бардыгыбыз. Ким колду көтөрбөсө ылайым эле. Мындай кол көтөрсөңөр канда жүгүрөт. Бирде, биринчи деге эле мындай, биринчи. Ошондо эсте калат да. Биринчи суроо берет. Бирөөнүн калемин алып түшүрө берсеңиздер болот. Кайра бербей жазып жүрөсүңбү дейт. Мектеп окуучуларында барбы? Бере турчу, урушкаңы дейт, ошол бойдон кайра бербей коет. Ошол жаман сыпаттын башталышы. Бере турчу дегенден кайра бериш керек. Биротоло десең, берсе, ошону алып кетсең болот. Биз мынтебиз го жанагы. 5 сом бере турчу, 10 сом бере турчу. Ошол үчүн акыретте канча соогуңду, намазыңды берет деп алымдар айтышат. Бере турчу дегенден кайтарып бериш керек экен, 1 тыйын болсо дагы. Болбосо досум бердиңби? Бүттү. Магазинге барсаң дагы 5 тыйын таппай калса билесиздер да. Ыздачка, кийинки жолу берип коесуң да чыгып кетебиз. Ошол жерден такташып ал, мен кийинки жолу келбей калышым мүмкүн. Эсимен чыгып калышым мүмкүн. Же азыр ыздачтын толуктап бер, болбосо сен ыраазы болуп кой деп эле кетиш керек. Ушуга үйрөнөлү. Айтат экен, бирөөнүн калемин алып, кайра бербей иштетип жүрөсүңбү десе, жок, мен бирөөнүн калемин алсам кайтарып берем дептир. Билип койгула, бирөөнүн буюмун алып бербей жүрө берсең, жашооңдон береке кетип калат экен. Балдар эстедиңерби? Калемди алабыз, беребиз, өчүргүчтү алабыз, беребиз. Бере тур дедим, берет, кайра кайтарып бер. Адам зарыгып калганда жүрөк ооруп калат да. Анан кийинкилерге бербей калат. Экинчи. Биринчи эмне экен? Алган нерсеңди кайтарып бер. Ошо айтат. Жашооңдо береке болгон бир себеби ушул дейт. Калемин алып бербей жүрөсүң дейт. Жок дейт. Эмесе экинчи колду көтөрөбүз. Мындай баарын эле көтөрсөңөр, оң колду көтөрөбүз. Азыр мен сториске тартып коеюнчу. Телефонду бергиле. Экинчи нерсе. Азыр бираздан кийин үчүнчүсүндө. Экинчи суроону берет. Эгерде сен калемди бере жүрө турган болсоң, экинчи дейт. Аксакалдар баратса жолун кыя өтөсүңбү дейт. Аксакалдардан оозуп, алдында басып кетесиңби дейт. Ушундан бир жыйынтык, эч качан аксакалдын алдын кыя өтпөш керек. Мен бул жакта баратсам, шаарда да ошондой. Аксакал акырын баратса, жолдун ар жагына өтүп анан авгон кылат.
Бәрі қыжылат болады екен. Араң барса сен тыпыр-тыпыр өтіп кетсең, атаңнан гөрі мен де жаш болдым эле, ушул күндөр өтіп кетті. Кабам бут болбой калды, бел болбой калды, кичине кыжылат болот экен да. Өзгөчө мешитке бараткан аксакалдан озуп өтпөш керек экен. Мурда кыргызда сөз бар эле, туурабы? Алдын кыя өтпөйт деген. Азыр алдын тастаңдап өтүп кетет го мындай эле. Мындай түртүп өтүп кетчү заман келди азыр. Аксакалды сыйлап алсаң, кийинки мындан сый көрбөйсүң. Жашоонун мыйзамы ошол. Жакшы кылсаң өзүңө, жаман кылсаң өзүңө, өйдө карап түкүрсөң кайра түшөт көзүңө деп кыргыз бекер айтпайт. Эстеп калдыңарбы экинчисин? Аксакалды кыя өтпөйлү, көңүлүн оорутпайлы. Жок дегенде шашып барасаң, ассалому алейкум ата деп туруп көңүлүн алып турган өтүш керек. Экинчи нерсе экен. Айтат, мен эч качан аксакалдардан кыя өтпөйм, мен аксакалдардан озуп кетпейм. Атаң менен баратканда алдында баспа, апаң менен баратканда алдында баспа. Бул кыргыздын өтө чоң адеби. Бул ыймандуулун адеби. Айтат, мен жок эч качан алдын өтпөйм дейт. Ошондо үчүнчү суроону берет. Анда сен багымды аттан кийин уктайсыңбы деп. Менин чоң атамдын сөзү бар эле. Өлүк дагы өлүк, күн чыкканча уктаганда өлүк деген сөз бар эле. Чындап эле мен бир китебимде жазганмын. Күн сени тосуп албасын, сен күндү тосуп ал. Сен турган мезгилде күн эбак көтөрүлүп калган болот. Анан канча чоңду береке болот. Айтат го, эртең менен Алланын берекеси жайт деп, туурабы? Чындап эле эртең менен турсаң ушунун кадырын билесиң. Ден соолукка да жакшы, китеп окусаң да пайда, илим алсаң дагы пайда. Бирдеме жаттасаң да оңой жаттайсың, аба дагы таза, көңүлүң да көтөрүлөт. Ошон үчүн ким уктаганын зыянын айтып коеюн. Узакка чейин уктаса, саат 10, 11ге чейин, 9:30га чейин, 9га чейин уктаса, денеңдеги заараң бар го, бул сөздү уят жок. Ошол канга таркай баштайт экен. Эрте турган адам эрте бошонот, бул айтыш керек. Бошонгон денедеги чыккан нерсе ал уу. Мен башка заара деген бул уу деген эле сөз. Жата берсең болбой эле көгөрүп, ошол канга таркап көптөгөн ооруларга себеп болот экен. Ишенбесең, муну да айта кетейин. Адамдын көзү ашык болот болгону, кулак сүйөт, кечиресиздер, көз жактырат, кулак сүйөт, мурун ашык болот. Саат 10-да 11-де турган адамдын жанына барсаң кандай сезилет экен. Ошон үчүн кыргыз айтат, уктай бересиңби, бир сөздү кошуп айтат. Ошон үчүн берекелерим, күн чыкканга чейин уктабаш керек. Эгер ушундай уйкуң келсе, эрте менен багымдатты оку, ошондон кийин териштилигиңди кыл, китебиңди оку, башка иштерди бүтүр, спорт менен машык, анан кийин күн көтөрүлгөндө 8:30-9-да жатып уктасаң болот. Ошондон кийин айткан экен бир нерсени. Эгер үчөөнү тең кыла турган болсо, мен уктабайм дейт, багымдаттан кийин. Анда эмне кыласың, ойлонуп турган айткан экен. Мен түшүндүм дейт. Сен атаң менен апаңа дуа кылбай экенсиң дейт. Байкуш, ата менен апа мына апалар отурат. Балаңыз төө ашууну ашып, талас тарапка кетсе уктабай чыгасыз ошол күнү, туурабы? Кар жаап атса. Менде болгон ушундай окуя. Токтогулдан келесем апам чалыптыр. Балам, Токтогулдасың баба, кетпей эле койчу, бүгүн кар жаап атат экен. Жолдор тайгактап атат. Анан жолго чыгып алганмын. Анан кеңештим. Апага айта албайсың да, мен кете берем дебейсиң да. Апам Бишкекте болчу. Анан айтып атпаймынбы, шофёрго айтсам, жакшы эле жол, кыжылат болбосун, баллондорумду эле жакшы каттап жүрөм. Апам айттым, апа, булар билген шофёрлор, күнүгө каттаган шофёрлор. Жолду билип чыгышат экен, өздөрүнүн машинасы да жакшы экен. Бара берейин десем, макул бара бер деди. Кеч кирип бараткан, телефонду өчүрүп уктап калыпмын. Эми бир 3-4 саат уктап туруп, телефонду кайра жандырсам, апам бир 100 жол чалыптыр да. Голосовой садаган кетейин, үнүңү бир чыгарып койчу. Муну бир гана апа айтат. Аялың уктап калышы мүмкүн. Досуң уктай берет, бир тууганың уктай берет, керек болсо атаң уктай берет, бирок апа уктабайт экен да. Эмнеге? Апанын мээнети чоң балада. Кичинекей эле бир бала атасы жемпир алып келип жак эле кийгизсе, ошо жемпирдин жеңи менен бут кийимин арчыптыр да. Атасы күлүптүр, эмне деген келесо бала? Бут кийим 500 сом, мен алып келген жемпир 5000 сом. Ошонун жеги менен бут кийимин арчытат десе, атасы жөн эле койчу, сен жок кезде бир жерге иштеп ушул туфлини өзү алды эле деген экен. Эмнеде мээнетиң болсо ошонун кадырын билесиң. Азыр атанын апанын балдар кадырын билбейт. Сен атаңды апаңды дей бересиң, бирок кадырын билбейт. Бул нормалдуу эле нерсе. Анткени ата апа болуп көрө элек булар. Ошого айтат, балаң менен тирешпе. Сен бала болуп көргөнсүң, балаң ата болуп көрө элек. Апа болуп көрө элек. Ошон үчүн апа байкуш бар мезгилде, байкуш деп айтпайынчы, апа бар мезгилде 3 нерсең жеңил болот экен. Балдар эстеп калгыла, муну да сурайм. Аралаштырып кете берем, аягында сурайм. Эгер балдардан ушуга так жооп берсе, мен ошого дагы бир китебимди берем. Эки эле китеп берем негизи. Даярсыңарбы?
Азаматтар, кээ бирлер телефонду көтөрдү. Көрдүңөрбү? Мындай азаматтар. Ушундайды көтөрүш керек, жөн эле тарта бербей. Апаң бар мезгилде ырыскың жеңил болот. Ырыскыны табыш жеңил болот, эстеп койгула. Апаң бар мезгилде ден соолугуң чың болот, эстеп койгула. Апаң бар мезгилде тилектериң оңой кабыл болот. Апа кеткенден кийин ушул үчөө кыйын болуп калат экен. Ден соолугуң мурдагыдай болбой калат экен. Апа кеткенден кийин ырыскың мурдагыдай жеңил болбой калат экен. Тилектериң мурдагыдай оңол кабыл болбой калат экен. Анткени аркаңдан 24 саат бою дуа кылган апа бар экен да. Кайда жүрбө балам, аман болсо экен, ырыскысына береке бер, ден соолугун чың кыл, тилектериң кабыл кыл, оомат дөөлөт бер деген апа болот экен. Ошон үчүн бирөөнүн апасы өтүп кеткенден айткан экен, эми абайлы, эми этият бол. Эми абайлы, эми этият бол. Эгер апаң карып, алжып, төшөктө жатып, сени тажатып, кыйкырып, өкүрө берсе деле ападан ушундай береке келе берет экен. Ошон үчүн балдарым, бүгүн барып апанын колунан өбөбүз. Пешинеге тийгизебиз. Султан Сулайман апасын өпкөнүн көрдүңөр беле? Ушинтип туруп пешине тийгизип коет го. Ошондой кылып, мына апаны караңызчы. Колуңузду бериңизчи, сол колуңузду. Ушундай кылып. Көрдүңөрбү? Ушундай кылып өп, анткени бир учур келет. Өбөйүн дейсиң, апаң жок. Кучактайын дейсиң, атаң жок. Отурган постеги бош калат, отурган диваны бош калат. Аны ким билет? Аталардан сурагыла, аталар билет буну. Кечээ мага бир кичине жаш студент бала келди. Америка университетине барып, ошол жерде лекция өтсөм, бир бала бүткөндөн келди да. Ушу кетпей күтүп турду да, кар жаап атат. Барып менен коштоп отуруп сүрөткө түштүм, китептеримди бердим, кол койдум. Анан ошондон кийин бир бала кетпей күтүп туруп акырын келди. Агай, бир сөзүм бар эле. Намаз окусам кошо барып намаз окуду, чыгып келип атпайбы? Агай, бир сөзүм бар эле. Эмне болду? Апам өтүп кетти, жакында өтүп кетти. Анан эми пендечилик десем, мен дейт, апам көп жыл ооруду, ооруганына деле көнүп калыптырмын дейт. Апам эми ооруй берет, анан ооруп ушинче айып кетет деп эле ишендим эле дейт. Акыркы жолу барганымда, балам колумду кармап койчу десе, апа азыр убактым жок деп койдум эле. Эзилип кетип атам дейт. Азыр мен апа колумду кичине массаждап койчу, балам колумду кармап койчу десе, апа эми азыр шашылыш элем. Ушуну эстеген сайын эзилип атам дейт. Не кылсам болот, кантсем болот деп атат. Мен айттым, эми дайыма Куран оку, 1, садака берип тур, 2, апаңдын атына. 3, апаңдын бир туугандары бар, тайчелериң, ошолорго каттап тур, белек бешкек берип тур. Досторуна жакшы мамиле кыл. Эжелериңди сыйла. Ошо өтө берет деп, кайгырбачы деп араң өзүнө келтирдим. Ушундай күн баарыбыздын башыбызга келет. Өткөндө устазыбыз бар эле го, зам муфтий. Апасы өтүп кетпеди, 100гө жакындапчы. Аты ким эле? Самидин Карыке. Ысык көлгө казы болуп кеттир. Ысык көлдү көрүп болуп атам, Караколду. Ошол жерде айтып атпайбы? Апасы 100гө жакында өлдү. Анан сүйлөшүп отуруп, мен ошондо келе албай калдым, сабыр кылыңыз деп анан апасын эптеп сөздү буруп отурсам дейт. Апам өтүп кетти. Апам өзү 100гө чыгып өлдү дейт. Мурда дейт, мен көп адамдардын жаназасын окудум. 80ге, 90га чыкканда балдар ыйлап атса, ичимен ойлойт элем, эми жакшы эле жашап турган. Эми сабыр кылып коюш керек, жакшы эле жашап турго. Бирок өзүңдүн апаң өткөндө башка болот экенсиң дейт. 100гө чыккан апам өттү дейт. Мен бир ай жашоом мындай эле чачылып кетти дейт. Үмүт болот экен дейт, мындай кирсем балким чирүүбү, түшүмбү, алдыман чыгып калабы деп ойлойт экенсиң дейт. Мен дейт, күн сайын чыгып баратып апама 500 сомдон, 1000 сомдон карматып койдум. Анткени апам келгендерге акча берген жакшы көрөт эле дейт. Небереси келсе, эс тутуму жакшы эле дейт. Кошуна келсе, чөнтөгүнөн чыгарып бере берет эле, ошондон рахат алат эле дейт. Азыр өкүнүп атам, неге мен 1000 сомдон бердим экен, 2000ден, 5000ден бере бербейт белем, баары бир өкүнөт экенсиң. Ошон үчүн балдарым барып, бешнесинен өп, апа мен сени жакшы көрөм, кызматын кылыш керек, кошоматты кылыш керек. Бир учур келет, апаң урушканда сагынат экенсиң. Ушундай бир бар го, сүрөтүңдү мен карап турам дейт, сен да мени карап турупсуң, апа сенден суранам, кайра тирилип келип мени урушкун деген бир бар. Ошон үчүн сүйгүлө апаларды, бешнесинен сүйгүлө. Мен бир жолу айтканмын, апамдын жытынан натыр болсо, жанын ала жүрөт элем деп. Балдарыма да сээп коет элем деп. Ошон үчүн барабыз, атага апага өтө жакшы мамиле кылабыз. Мен эмнеге айтып атам? Ата менен апага биз дуа кылбайт экенбиз, ата апа бизге дайыма дуа кылат экен. Кыргыз бекер айтпайт экен, баланын көөнү талаада, атанын апанын көөнү балада деп.
Бала ата эне үчүн 1-орунда турат экен, ата эне бала үчүн 5, 6, 7-орунда турат экен. Азыр мына кыздарга жана краш балдары бар. Кимдер? БТСтин балдары 1-орунга турат да. Буякта атасы кыйналып атса, апасы кыйналып атса, бир чарма менен БТС келип калса, качып да кетип калат да, сойлоп болсо дагы. БТСти өздөрү билет булар. Golden Dragon дегендер да бар, туурабы? Булар жакшы көрүшөт аябай. Же болбосо мына жигиттер апасынан колжуңдап жүрүп акча алып кыздарга гүл апарып берет. Ал кызга баары бир бүгүн белегиңди алат, эртең алат, ошентип алып жүрүп башка бирөөгө тийип кетет, Кудай кааласа. Чын айтып атам. Баары Кудай буйруган бирөөгө үйлөнөсүн. Ошого ата-апаны сыйлайбыз, урматтайбыз. Мен эмнеге айтып атам? Мына 4 нерсени айтып койдум. Көрсө сен атаңа, апаңа дуа кылбайт экенсиң деп. Ошентип айтыптыр. Ошон үчүн сенин жашооңдо береке жок экен деп. Ата-апага деле дуа кылып коелу, күч кубат бер, мени окутуп атат, кийимимди алып берип атат, тамагымды алып берип атат. Мен үчүн кам көрүп атат, аманчылык берчи, көңүлүн көтөрүп койчу деп дуа кылыш керек. Бирок ошого ким үйрөтүш керек? Биз өзүбүз. Мен кичинекей балама, кызыма өткөндө айттым, мага бир дуа берип койчу деп. Бул да тарбия экен. Десең биринчи машинаңыз жаңы болсун деп дуа кылат экен. Жаңы үй алалы деп аял кыз киши дүйнөнү сүйлөйт экен да. Бирок улам эле дуа сурай берсеңчи, бара-бара кеңейе баштайт экен катымкыдай. Кудай колдосун, коргосун, жолуңузду ачсын. Бул дагы сөз байлыкты көбөйтүшүн бир жол. Бирок шылдыңдабайбыз. Биз балдарды шылдыңдайбыз, бала ичинен жаман көрүп калат экен, экинчи ошол нерсени кылбай коет экен. Кичинекей болсо да шылдыңдамай жок. Мына жаш балдар өздөрү чоң эле өлөт булар мына. Мына азыр ушу кыздар балдар турат го, мына 9-10 класстар окшойт, 11 класстар. Өздөрүн бизден кыйла акылдуу ойлойт, это нормально. 15 жаштан баштап деген экен Паганелло эле бир музыкант. Мен дедим дейт. Кечиресиздер, 25 жаштан 35 жашка чейин мен жана Моцарт дедим дейт. 35 жаштан 45 жашка чейин Моцарт жана мен дедим дейт. 45 жаштан баштап Моцарт калды, мен жок. Аз булар мен деген кези да. Атасы сүйлөп атса, өлтү да жаман уят кылды деген. Учур да. Апасы бирдеке кылып атса, эл көрбөй эле койсо экен депчи. Бара-бара түшүнөт, азыр өздөрүн акылдуу ойлогон учур. Bundan биз деле өтпөдүк беле. Балдардын көзүнчө бирдекени такыр кылбаш керек. Эмне? Кыйбат. Ушак. Мына балдардын алдында атанын даражасы биринчи аябай бийик болот. Бара-бара кеде түшөт, кеде көтөрүлөт, бирок бир учурда түшкөн бойдон кайра көтөрүлбөйт. Качан? Баланын көзүнчө бирөөнү ушактаганда. Себеби бала тааныган эле бирөөнү ушактайт экенсиң да. Же кайныңды ушактайсың, же абысыңды ушактайсың, же кошунаны ушактайсың, же эжекесин ушактайсың, же бир дагы бирөөнү ушактайсың, бала тааныйт аны. А бир күн эле ошол кошунаң, ошол абысының, ошол досуң үйүңө кирип келет, дасторконду жайып, келип отур деп, жадыраңдап, жайдаңдап, биз сени сагындык келип турсаң, аябай жакшы адамсың, байгындан мынттиң, ошону эстей албайм, беришенсиң деген сөздөрдү укканда, бул бизде эмес, бул Чалдабарда эмес, башка жакта, Африкада ошондой экен. Неме, ошентип ушактаганда балдар ойлоп калат экен да, апам деле келтирет экен го буягын. Атам деле адам эмес турбайбы, ичин айтат экен, бирок сыртын айтпайт экен да. Чалдабардан да эч ким ушактабайт, аны мен билем, бирок Африкада ошондой экен. Ошондон баштап даражасы түшөт дейт, кайра көтөрүлбөйт дейт. Ошол адам анан бирөөнү кантип айтат, ушактаба деп. Мына балдардан сурагыла. Сөз чакырат, үлгү ээрчитет. Биз балдарга мындай кылабыз да, калп айтпагын, жалган сүйлөбө, мойнуңду жулуп коем дейбиз. Жалган жарытпайт, чындыкка арытпайт, калптын казаны кайнабайт деп атканда телефон шыңгырап калса карап туруп, мени сураса жок деп койчу дейсиң. Бизде эмес, Чалдабарда эмес, Кыргызстанда эмес, Африканын мектептеринде мугалимдери дагы балдарды 200 кылып коет экен. Кантип? Комиссия келгенде башкача, комиссия жокто башкача. Бечара ал жактын деле мугалимдери бизде жакшы го, ал жакта мындай экен да. Мектепке барса директор эзет экен, кагазын гана деп заводчико. Үйгө келсе кайнын эзет экен. Кечке телтеңдеп жүрө бересиң, келип тамак сабайсың деп. Күйөөсү эзет экен. Үйгө келип алып дагы табак кагаз эзет экен, кыйналат экен да. Айлык аз. Мектепте балдар нефт алат, үйгө келгенде ая өзүнүн балдары нефт алат. Ошондон аяк нежекелер мындай окулат экен да, мындай болсо мойнуңду жулуп алып өлтүрүп коем, көпме, эшек, чочко өлтүрөм азыр. Бур мен атып урупчу. Мындай окулат экен да. Андан балдар ошого деле көнүп калат экен, айым болсу же болуптур эми ушуга да. Тагдырга ыраазы бололу деп. Деп жүргөн мезгилде эле комиссия келип калат экен. Анан ошо Африканын эжекелери мынтип баштайт экен да, балдар жакшысыңарбы? Дегенде эле балдар мынтип бар өздөрүнө келет экен мындайчы.
Ошо эжеке, түшүнбү, өлүп калган жокмун деп мындай өзүн карайт экен. Ошол эле эжеке анан кийин сурай баштайт экен. Бүгүн кайсы сабакты өтөбүз? Рахмат. Бир экем деп башынан сылап койгондо берки ошо бойдон отуруп калат экен. Башымды бир жума жубайм депчи. Ошентип отуруп анан кийин бир күн мурда үйрөтүп коет экен да, келесиңер, эртеге комиссия келет. Билбегендер сол кол көтөрөсүңөр, билгендер оң колду көтөрөсүңөр деп. Анан эжекенин өзгөргөнүн көрүп бир бала оң кол менен сол колду унутуп калат экен. Карасын оң кол сүйүнүп кетип эле, кана сен жооп берчи десе туруп алып эчтеке жок. Болгону согуш качан башталган дегенде. Анан кийин качан башталган согуш? 40-чы кайсыл эле? Билбейт. Ким менен ким согушту эле? Билбейт. Ал кайсы согуш болчу? Билбейт. Анан балам отура бер, иштеке эмес. Ал иштеке эмес дегенде коркуп барат дагы көтөрүп коюп отуруп алчу. Анан иштеке эмес деп аткан бала өлтүрөт экен да, азыр комиссия кетсин өлтүрөм, сен атам дегенде эле түшүнөт экен. Ошондо бала колун көтөрүп отуруп бир нерсени сурайт экен. Алла Таала эжеке мына сабак бүткүчө же мен өлүп калайын, же эжеке өлүп калсын дейт экен. Баары өлө турган болдум деп. Же комиссия күн сайын келип турса экен деп тилейт экен, же комиссия менен алганча кетип экинчи бул мектепке кайтпай калсам экен деп тилейт. Африкада бизде эмес, Ошон үчүн балдар эки жүздүү болуп калат экен да. Эртеге комиссия келет, мындай бол, сен мынага жооп бересиң деген бул эки жүздүккө тарбиялайт экен. Биз өзүбүз билбей рейтингибизди көтөрөбүз деп балдарды бузуп атпайбызбы? Бирок чалда бар да эмес. Мен айткан жокмун силерден. Мына эч ким буякта эч ким андай кылбайт. Даже түшүнбөйсүңөр анан. Анан бирөөлөр бир жалган окуяларды айтып берсе, аябай ошолорду колдоп каткырып күлөбүз да бирөөлөргө айтып беребиз. Япон керемет сыр деген китебимди алып келгендер барбы? Турат, Ушул жерде мен бир окуяны айтканмын. Япондор ушунчалык чынчыл эл болот. Дарбыз талаасы бар экен да. Дарбыз талаасынын четинде тараза турат. Бул жакта алардын банкы турат, акчасы бардыгы турат. Сатуучу жок. Япондор сатып алып кете берет экен. Анан Кыргызстан калып тур, сатуучу канаякта десем, сатуучу сага убакыты жок, ал талаада иштеп жүрөт. Десе кыргыз айтат эмес да, бир дарбыз көтөрүп депчи. Тамашалап айтса Япон түшүнбөй коюп турду. Соокана, мен Японияда окугам, японча билем. Соокана, вакаранай деп түшүнбөй коюп турду. Тамаша десе, ушундай да тамаша болобу деп, тамаша экенин түшүнбөйт экен. Анан мен бир окуяны ушу китепте жазганмын. 80-жылдар. Бала студент экен. Студенттердин акчасы билесиз түгөнүп калат. Акыркы акчага дейт, көк чай алып, нагайынан алып, ушундай жеп отурсам дейт, эки жакта адамдар дейт, лагман, манты, жанагындай бифштекстер жеп атат дейт. Курсаң карачканда бекер айтып атам балдардын көзүчө муну. Ошентип аткан мезгилде дейт, капушлар жесем болот эле, бир акчам жок деп, ушундай ашказан чызылдап атса дейт, бир келишкен жаш жигиттер кирип келди дейт. Мына Дооронго окшогон, Бакайга окшогондор кирип келип эле, она кыз деп калды дейт. Тети кыз, тигинде турат депчи. Бул Ошто болгон окуя экен. Анан карап отурсам эле дейт, ошо кыз менен таанышайын деп атам деп, анан барып эле бай кызга первый, второйлорду заказ берип туруп, анан кийин 10 рубль бер дейт. Рубль анда чоң акча болгон экен, Ал кыз дейт, бир 5 рубльде сдача берсе дейт, чоң кыз сдача не надо деп коюп басып кетти дейт. Деди эле, мен дагы ордумду которуп ошолор жанында отуруп алдым дейт. Анан алар жеп бүткөндө кошо чыктым дейт. Карасам ары басып кетти эле дейт. Сүйлөшүп отур дейт. Сонун кыз экен, таанышып алыш керек экен, ошого келдим эле, силерге айткан кыз ушу деп калды дейт. Анан алар нарага кеткенде кайра келдим дагы, чоң кыз бай кыздашты берсин деп атат дедим дейт. Анан оозун ачып эле бечара 5 рубльди берди, аркы чайханага барып алып, анан лагман мантыны мен да жедим десе, элдер дууду күлөт. Молодец, эптеген экини жейт, азамат депчи. Ушинтип атып балдарды бузат экенбиз да. Бул мактана турган окуя эмес, бул уяла турган окуя. Япондор муну түшүнбөйт. Ошону бул жакта жазганбыз китепте. Ошон үчүн уядан эмнени көрсө учканды ошону алат. Өзүң кылбаганды баладан талап кылба. Китеп оку дейсиң. Бала сенин китеп окуганыңды көрдүбү? Соткач кулап отурасың, атасы UFC көрүп аткан болот. Апасынын жанына барса, апасы сериал көрүп аткан болот, анан айтат, бар сен барып китеп оку деп. Анан ал да кирет дагы телефон алып туруп, каалаган нерсесин көрөт. Мурда бир телевизор көрөт элек, контролдосо болот эле, барып отуруп бир телевизор көрөт элек. Азыр телефондар ар башка. Мурда бузулуш үчүн көчөгө чыгыш керек эле, түнкү клубка барыш керек эле. Азыр жөн эле үйдө отуруп бузулат, анткени нелерди гана көрүп атат балдар. Кулак менен топтогон ыйман көз менен бат эле чыгып кетет. Көздөн кирген нерсе көңүлгө орнойт, андан кийин көрөсүң.
Укмуш сөгүнгөндү билип атпайбы? Эмне? Баяка угуп атышат да бар. Биз 17 жашта угуп алып чалкабыздан кеткен нерселерди булар 3 жашында көрүп коюп атат. Анан ушундай мактанчаак болуп кеттик. Бир дасторкон сонун жасалса, коноктор келип атат деп, биринчи сүрөткө тартасыңар, тартып коеюнчу. Анан сториске чыгарасың. Анан канча студент көрүп атат, курсак аштар. Бечаралар көрүп, ошактан суу кирип кетип атат. Ошол сага аш болбойт. Мурда этти көрүп калса дагы суу кирип калды деп берип коет элек, билесиздерби? Витринада тамак турса, алма турса, ошону алба деп атпайбы? Адамдардын көзү өтүп кетти ага дейт. Бул бекер нерсе эмес. Пакет бар го? Пакетке бирөө тамак көтөрүп келиптир, шаурма көтөрүп келиптир. Чоң энеси ушинтип көтөрүп келдиңби? Кайра алып чык да бирөөгө берип кой дептир. Эмнеге десе, сен көтөрүп келатканда канча курсак ач адам көрдүм. Кап, менде болсо мен да жете элем деп. Ошолордун суу өтүп кетти, биз шыба болбойт, барып берип кел деген экен. Ошон үчүн мен дайыма мындай көрүнбөй турган пакетке салып келем да, алма болсо да. Кошунанын балдары көрүп калат. Ошон үчүн сенин аш казаныңдан мурда сенин тамагың соцсетке чыгып атат, Инстаграмга чыгат. Ушуну жөн койбойлубу? Балаңы мактанып атасың, менин балашкам 3кө чыкты деп. Канча адамдар балалуу болбой жүрөт? Менин башыман өткөн ушул окуя. Үйлөнгөндөн кийин текшерилебиз, ден соолук эң эле сонун, бирок 2 жылдай бала бербеди. Чүнчүп кеткенмин. Анан жөн эле болбой кыргыз жолук сүйлөшүп сүрөткөндө балалуу болдуңарбы деп. Акыры атаңдын башы деген келип калат экен депчи. Сен ишиң канча деген келип калат экен. Анан аркасынан мынткан, Алла Таала берет, берген утпасын. Алла Таала унутпайт ал тагдырың ал сен. Ошон үчүн балаңды көрсөтүп атасың, мой любимый, поздравляю с днем рождения деп чыгарып коюп атасың. Мурда атанын көзүнчө баланы эркелетчү эмес экен, туурабы? Апанын көзүнчө аялды эркелетчү эмес экен. Азыр апасы турса деле Данчик, Чопа, душа моя, жаны жөлү койгулачы. Эгерде кыздар турмушка чыкканда кайненеңдин көзүнчө күйөөңү эркелей берсең, проблема гарантирован, айтып коеюн силерге. Анткени апанын да кызганычы бар. Акырын анан кийин интриганы баштайт анан кийин. Акырын келип кулагына шуурап, аялың чото мындай го. Өткөндө мынча мынтип койду. Атайын кылат ошондучу. Кээде бир жолу бир устаз айтып берет, Шер Мухаммед айтып берип коет. Кайненеси улам эле жамандай бериптир да, ошо бир өчөшүп калган да. Анан акыры аялы да түшүнүктөгөн айтыптыр эми, апам сени чото атаң катуу элесиздер, кийинки балдар кандай болгонсуңар, мен мынтип эле ичке коет эле, андай мындай дегенге чейин өтө баштаптыр да. Анан акыры айтыптыр, апам эми өчөшүп калыптыр эми, сен мени туура түшүн. Сени бир уруп коеюн дептир. Бирок эми апам көчү урсам, анда катуушка туура келет. Бир жолун табабыз дептир. Анан макул деп аял да макул болуптур. Анан бир жолу апасын акырын шуураганда келиптир. Берке деп кыйкырыптыр, аялы келиптир. Көзүн алайтып элечи. Кир бияка. Сени дептир эле курун чечип алып аркасынан кирип кетиптир. Анан кийин төшөк туратмыш. Таш тартырса аялы ай деп кыйкырса, акырын аңдыса апасы. Неге ошентет? Анткени кой десе болбой, апасынын көзүнчө күйөөсүнө жакшы мамиле кылат экен да. Алтын жанынан ичип алчы, жеп алчы, ошол жагабы, жакпайт. Бул адеп деген нерсе бар. Ошон үчүн бул жака азыр келдик. Болгону илим жөнүндө, ыйман жөнүндө сүйлөшкөнүм. Эмнеге келип атабыз? Бул онлайндан деле болсо болот эле, бирок онлайн ал баары бир. Өткөндө мен Америкада онлайндан досумдун баласы менен жолугуп, мен Калифорнияда отурам, анан Кыргызстанга чалдым. Атасы, апасы, мен Аяш уулум турат. Көрсөттүм дагы айттым. Силер деле көрүп атасыңар, мен деле көрүп атам. Айырмабыз эмнеде билесиңерби дедим. Анан башынан сылап туруп, мен сылай алам, анан өп алам деп пешнесинен өп койсом, бечара апасы ушундай суктанып карап турат мынтипчи. Анан жытын да сезип атам деди. Чын, Москвада жүр, Россияда жүр, Америкада жүр. Ай сайын $1000 жөнөтсөң дагы ата менен апачы сени көргүсү келет. Мен белек берип атам, анан машина алып бердим, үй алып бердим, барбай жүрө берсем, жок, апа менен ата көргүсү келет. Ошол акчадан көрө элесиңди бир көргүсү келет. Биз да көрүшүп турабычы. Көзгө көз чагылышсын, тизе келсе тийишсин. Баарлаштыралы. Мен байкап атасыздарбы? Аталарды карай албай атам. Себеби аталардын көзүнчө акыл насаат айткан бул адепсиздик да. Аталар ким, мен ким? Аталардын деңгээли кайда, менин деңгээлим кайда? Ошон үчүн аталарды карай албай, биякта карап эле сүйлөп атам байтан бери. Бирок аталар мындай экен да, өкүм болуптур, келип сүйлөп берсин деп өкүм кылган турбайсыңарбы? Мен өкүмгө баш ийип гана сүйлөп атам. Өкүм адептен жогору турат экен. Ошон үчүн мен дайым ыңгайсыз боло берем да, аталар турган жерде акыл айтканда, бул деле менин акылдарым эмес, турмуштан алган, китептен алган, Пайгамбар алейхиссалам насихаттарынан алган эле акылдар. Сиздерге окшогон кишилерден уккан акылдар. Мына эл аралап жүрүп, Ысык көлдүн бир Арал деген айылы бар экен. Азыр президенттин айылына жакын жерде экен. Бир кайын айтып атат да,
Аялым менің балам менен келінім ұрышып кеткенде, мына шындай болса қайненелер. Келінім менен балам ұрышып кеткенде, анан улам эле урушкандан бір күні балам чакырып айтып берди, акырын жалгыз отуруп алып, келесі о, бул аялың кимди ээрчип келди, сениби же мениби? Ким үчүн келди, сен үчүнбү же мен үчүнбү? Анан эмне көңүлүн ортуп атасың? Мына мен чет өлкөгө барганда 3 күндө кача баштайм Кыргызстанга. Кээде депутат болуп жүргөндө аябай сыйлайт эле, эң сонун гостиница, эң сонун тамактар, эң сонун эс алуу, болбой эле Кыргызстанга кача баштайм. Бирок аял, мен байкуш деп айтпай эле коеюнчу, өмүрү тааныбаган жака өмүр бою кетип атпайбы? Ушул жерде азыр болсо керек, Таластан, Көлдөн келин болуп келгендер, Оштон келин болуп келгендер. Өмүрү тааныбаган бирөөнүн айылына кетип атат. Анан келгенде тилин неметесиң, тили башкача экен. Тил деген тил да каякта чоңойсо ошол тил үйрөнүп келет да. Мисалы Баткенге барсаң, лингеге пушекти паншек менен чаап өлтүрүп, бургап жибердим деп айтат. Ал жакшынакай эле тил, өзүбүздүн эле тилибиз кыргыздын тили. Ошондой элдер бар да. Бир жерге барсаң гилтейген дейт, бир жерге барсаң гилейген, бир жака барсаң ката деп сүйлөшөт. Бул кыргыздын диалектиси. Япондор сыймыктанат экен. Мен барган жерде гомбанва дейт эле, тияк барганда гомбанва, экөөнүн айырмасы аябай чоң экен. Келдирбай деген бир жакта. Бир жерде мээси жок, келеси о дейт. Иши кылып, мурдагы маданият министри, билим министри бар эле, Каныбек Исаков билесиздерби? Каныбек Исаков Раматылык. Билим министри. Ал кыргыз тил адабият факультетинде окуптур, өзүнүн оокаттан болот экен, айтып атпайбы? Мен кыргыз тил адабият факультетинде окуп жүрдүм, тилим адабий тил болуп калды дейт. Анан айылга барып адабий тилде сүйлөсөм дейт, сенин тилиң яман бузулуп кетиптир го деп коет дейт. Ошон үчүн ар бир диалект бар го, ал кымбат нерсе, ал говор, алар жок кылбаш керек. Ошону менен биз бай элбиз. Бул Кытайда да бар, Орусда да бар. Бир жагына барсаң хабарит деп сүйлөйт, бир жагына барсаң говорит деп сүйлөйт. Байкасаңар? Ушул сыяктуу эле нерсе. Ошон үчүн мындай сүйүп, сыйлашып, урматташып, бир жака барсаң эй десең нормалдуу нерсе, бир жака барсаң эй десең катуу тиет экен. Өткөндө бир депутат урушуп кетпедиби? Эй дебе эй депчи. Ал эй деген нормалдуу жак экен. Бирөө бир жактан келиптир, бирөө бир жактан келиптир. Азыр Ошто, Жалал Абадта келиндер эй бала дейт. Чүгө келип эй бала десем эмне? Дейт туурабы? Нарындан бирөө Баткенге келин болуп барыптыр. Көшөгөдөн чыккандан кийин колуна шыпыргыны карматып, короона шыпыр десем эмне бияка дворница болуп келдим деп айтыптыр да. Көрсө ал жакта эркектер шыпырат экен. Ошон үчүн келин болушка да үйрөнүш керек. Ал жак бараткан жактын маданиятын үйрөнүп кой, менталитетин үйрөнүп кой. Ушул жеңелер каяктардан гана келди, туурабы? Ушул жакта калып калды өмүр бою. Ошон үчүн кыздан кабар албаган бул чоң күнөө болот экен. Кетип алыска кеткен кыздан кабар албай койсоң, акыретте катуу жооп берет экен ошого. Кыздан кабар алган өтө чоң сооп болот экен. Мына төркүнүңөр келсе өзү эле мактанып каласыңарбы? Алып келген кийимиңди чыгарып басып мында. Бирдеке десең, неме бай келип кетти го ошо жарашпайт деле экен деп калп эле мынтып калат. Бул деген мактап койгулач деген сөз да. Анан кичине бир 2-3 нан алып келсе, ошонун анын үстүнө конфеттерди коюп, төркүндөрүмү алып келиптир деп бирөөр чакырат. Кыздын көңүлүн көтөр. Кыз турган кедей болот деп айтылчу беле аталар? Болгону 18 жылдан кыздар отурат, балдар, аталар, апалар. Үйдө ашып барса 18 жылдан 21 жылга чейин эле конок болот экен. Анан студент болуп кетет экен, ошондо эрге тийип кетет экен. Ошого эч качан кыздын көңүлүн орутмай жок. Кызды капа кылган үйдө да береке болбойт. Кыздан сурагсаң да бактылуу болбойт экенсиң да. Кыздан албаш керек экен, кыздан күтпөш керек экен, кызга только бериш керек экен. Ошон үчүн кызды сыйлаган эл кем болбойт. Кайсыл элде кор тутушса зайыпты, ошол элдин эрине кой айтты деп кыргыз бекер айтпайт. Акырын жыйынтыктайын. Мектептеги тарбия боюнча бир окуяны айтып берейин. Айтып берейинби? Ага чейин мындай кылалычы. Азыр орозо, Колду бир көтөрөлү. Телефонду алып келгиле. Колду чүрбөй тургула. Кыймылдап туруш керек. Мындай кылгыла. Адам эмнеге ооруйт билесиңерби? Бул жүрөк, колду мындай койсоңор мындай. Колуңар жыргап атабы? Катуу кылгылачы, мен мындай ушуну сториске чыгарып коеюн. Колду бийик көтөргүлө. Караңыздар, машалла. Мына аталардан бери кылып атат. Рахмат кичпейлиңиздерге. Менин сөзүм эки кылбай. Карагыла кандай бир берекелүү. Бул кайындынын жанындагы чалда бар деген айыл. Мына жүрөк ушул, чүрбөй туруңуздар. Же ушунда отурган жагып атабыз силерге. Кыргыз ушуга көнүп калган. Сүрөткө да ушундай айтышат, кырсаң мындай. Сүрөткө бирлер мындай айтышат, бирлер мындай айтышат, бирлер мындай айтышат. Жаш балдар мынтса айнып калганбы, мындай айтыш дейсиң мына мындай. Колду мындай кылсаңар, ушу жүрөк, адамдын жүрөгү. Бош сонун жыргап атасыңарбы?
Эми ушул жүрөккө кек кирди. Биринчи бармак. Биринчи кек кирет экен. Кек киргенден кийин өч кирет экен. Өч киргенден кийин жек кирет экен. Жек киргенден кийин таарыныч кирет экен. Анан кийин уруш болот экен. Эми мындай бекем түйгүлө. Жүрөктүн ушундай болгону жакшыбы же мындай болгону жакшыбы? Мындай турсаңар мындай. Бирөөнү жаман көрсөң да өлтүрөм, мойнуңу жылам десиң, туурабы? Мушташканда да ушундай турасың. Же ушунду өлтүрөм сен дегендер да бар. Өлтүрөм сени, өлтүрөм, шашпа. Же ушун мисалы ассалам алейкум дегендер бар азыр. Баягында үйрөнүп алдык кичине жанагы кайсы күндөр эле пандемия күндөрү мынтип койгонго үйрөнүп алдык. Көрдүңбү? Жүрөк жабылгандан кийин жолуң да жабылат экен, рызкың да жабылат экен да. Ден соолукка келаткан береке да жабылат экен. Эми ушинтип туруп көргүлөчү, бекем түйүп мындай көтөрүп туруп. Бир эле мүнөт туруп көргүлө, мен кара санап турайын. 1 мүнөт кийин бекем түйбөсө, ылайым эле өзү да түйүлүп калып андай болосун, а? Эч кимге каргыш айтпаш керек. Кыйнала баштадыңарбы? Кыйнала баштадыңарбы? Эми кармап туруңар эле мындай микрофонду. Ошо бойдон тургула. Ушундай чыгарып коеюнчу. Туугандар, Чалдыбарга келсеңер, абайлагыла өлтүрөбүз деп атат. Тамаша, аны тарткан жокмун. Мына карагыла. Карагыла. Кыргызстан үчүн бекем турабыз деп атат азаматтар. Буягында окшоштуруп коюш керек. Эми карагыла, мындай турсаңар. Турдуңар, э? Бул бойдон калбайт экен. Акыры мындай кылгыла, мындай. Жакындаткыла 2 колду. Жакындаттыңарбы? 1 2 3 4 5 6 7. Бул оор экен. Баягы 5 нерсе жүрөктү ошондой кылса, акыры келип оор алат экен да. Жүрөк ооругандан кийин бүт дене ооруйт экен. Кан айлоо системасы эң көп рак болгондор, чоң рахмат. Эң көп рак болгондор бул кек сактагандар экен. Эми дарылайлыбы? Кайра көтөргүлө. Ушуну эстеп калгыла. Мен сүйлөгөндө аркасынан колуңарда кайталасын, тилиңерде кайталасын, макулбу? Үнүңөрдө кайталасын, эскертип коеюн. Кекти кетиребиз. Мен силерге эмне? Кекти кетиребиз деп атам. Үнүңөрдө бекер айткан жокмун. Мындай катуу айткыла. Анткени кулак угуп калсын үнүңөрдө, ошондой эсте калат. Агам, эмнеге мындай Кыргызстанга барып бирдеге сүйлөп кой десең эле, кекти кетиребиз деп. Коркот да, бай кичине өлтүрөм, катуу болсо өлтүрөм дегенден коркуп калган да. Кекти кетиребиз. Өчтү өчүрөбүз. Таарынычты таркатабыз. Анан жекти жетелеп чыгабыз. Биякта эмне калды? Урушту унутабыз. Ошондо оор качат экен, кайра бактылып калат экен. Ушинтип калгылачы мындай. Эми сиңер эле боло берет мындай. Только алдагыларды коюп алгыла, макулбу? Сонун бекен. Өткөндө бакай эмне болуп калыптыр? Мен өткөндө Букаран деген айыл бар го, Букара деген. Ошол жака барып аларды каратеге үйрөттүм. Айтып бердиби? Каратеге үйрөттүм. Үйрөтпөй эле коеюнбу? Бир жол аягында үйрөтүп коеюн, а? Эми айкын жыйынтыктайлы. Мектепте балдарым. Мына азыр 10-11дин балдары турат, мына жигиттер. Буларгачы үйгө караганда эшик кызыктуу. Бул нормальный нерсе, туурабы? Үйдө отур, өлтүрөм дей бербеш керек да. Баары качып чыгат. Үйгө караганда эшик кызыктуу, тууганга, ата-энеге караганда дос кызыктуураак. Бул ушундай курак. А сен айтасың, түкчөн баласы менен дос болго, дос болсоң мен сени кечирбейм, өлтүрөм деп. Ал жүрөк тандап атат. Жүрөк тандаган адамыначы баары бир жолугат. Баары бир дос болот. Анан сен кийинки урушканда айтат, апа мен дос болгон жокмун. Калпычылык үйрөтүп атасың ба? Дос болбой койдум, катташпай койдум дейт, бирок дос боло берет. Анан бир жакка чыгып келем десе, чыгарбай койбо. Чыгар, бирок контролдо да. Балам, макул барып кел, 10:30да келип кал деп айтыш керек да. Чыкпа десең, баары бир айнектен качып чыгат. Анан атаңа айтам дей берсең, 200 болуп калат. Атасы бар жерде башкача, атасы жок жерде башкача. Ошон үчүн атадан эмес, Кудайдан корк деп үйрөтүш керек. Кудай бар жерде карап турат. Ушундай нерселер бар. Анан мектепте ар бир класста бирден бала бар. Ошону шылдыңданга тандап алышат да. Бирден класста бирөө барбы, эки алар бирөө болот же, бир баардыгы чачы серке бирөө болот, ошону шылдың баардыгы маскарлашат да.
Бирин бири мисалы аты мен Элиза деп Лиза чет өлкөлүк бир ат айтайынчы. Кандай деген аттар бар? Лора деген ат болсун, Лора деген ат болсун. Бирине бир ана Лора сен аласың дейт го мындай. Лорага жамап койсочу, өзүң карап сүйлөйм. А биякта бир Элиза деген красавица болсо, Элиза десе баардыгы. Да ну депчи. Ошондой шылдыңдаган бирөө болот, бир класста бир эркек баланы шылдыңдашат экен да. Жаңы мугалим келиптир, ушуну эстеп коюңуздар. Кызым гана турчу десе, ал жооп берип койду, бала жооп берип койду. Жакшы даярданып келипсиңер, үй тапшырмасы. Анан бир баланы тургузса баары дуу күлүп да, маскарлаган баласы ошол экен, шылдыңдаган. Агай бул дудук өмүрүндө ооз ачпай, дум двоечник деп баары каткырып күлүп турат экен байкуш. Анан мугалим аябай акылдуу экен да. Мейли балдар, анан сүйлөшөбүз. Сабакты бүтүптүр. Бүткөндөн кийин ошол баланы акырын элден билгизбей бөлүп калыптыр. Анан акырын учительскийге алып барып, же класста жалгыз калгандан кийин атың ким дептир. Сон атың бар турбайбы? Үнүң да сон экен, кара, комплиментти баштаптыр да. Ушу үнүңдү жакшы билесиң, сүйлөп кое бербейсиңби? Анан жөндөмүң дагы өң келбет да бар экен, красавчик деп туруп анан акыры, сен бирдеке сурасаң болот. Сыр сактай аласың дептир. Азыр эң чоң проблема сыр сакташта, баланын сырын сактагыла. Эгер баланын сырын сактабасаң, анча-мынча өзүн өзү өлтүрүп алгандар бар. Бир жерде психологду жумушка алыптыр Грузияда. Психолог деп барып бала сырын айтса, ал психолог эмес экен. Директордун таанышы экен, жөлө кызматка алып коюптур. Ал келип чогулушта айтыптыр, чогулуштагы бүт мектепке таркап кетиптир. Ошо бала өзүн өзү ас болгон экен. Баланын сырын сактагыла. Сактагыла. Акырын айттыбы, мындай шыбырап айтты, болду, аманат болуп калат ушул. Анан мактоо бир сыр айтсам сактай аласызбы? Сактай алам десе, азыр мен сага бирге жазып берейинчи дептир. Жазып берсе 1-2 сүйлөм экен, окучу десе, сонун окуй турбайсыңбы? Ушуну жаттап келе аласыңбы дептир. Жаттап келе алам. Бирок эч кимге айтпа дептир. Эмки сабакка жаттап кел, мен 2 күндөн кирем, бирок эч кимге айтпайсың. Сүйлөштүкпү? Сүйлөштүк. Кийинки сабак болду, башталды. Муну тургузду билбейт, себеби жаңы темада. Муну тургузду билбейт, отличники, ударники бир да билбейт. Баягы баланы тургузса баары дуу күлүп ийет. Бирок ал жооп берип коюп атпайбы? Ошондо баардыгы мындай караптыр да, мындай. Кыргызда бир сөз бар го, ооз ошто карап калыптыр дегендей. Ошентип андан кийин ушундайды 4-5 жолу кайталаптыр да. Акырын жазып берет, кийинкиде ал жооп берип коет. Экинчи сабактан баштап балдар күлбөй калыптыр. Үчүнчүдөн баштап кадимкидей эле кабыл алыптыр. Бирок эң кызыгы 5-чи сабактан баштап өзү кол көтөрүптүр да. Бир күнү педсовет баары таң калат мүшө. Түкүнчү класста баягы бар эле го, тудук. Ушу окуй баштабадыбы, кол көтөрө баштабадыбы? Таң калыптыр да. Ата-энелер чогулушунда ата-энесине мактап койсо, ата-энеси ушундай. Эң чоң бакыт баланы макталыш ата-энеге. Өзүнүн эмес, баланы макталыш. Балдарым, силердин алып барган бешиңер атанын бул ооматы, апанын ден соолугу ишенип койгула. Ошентип отуруп, баягы бала мектептин алды болуптур, класстын, мектептин эң сонун окуу жайга өтүптүр, профессор болгон экен. Ушундай кылып тарбиялайлычы балдарды. Мугалимдер 2 алар, 5 алар деп бөлбөй эле коелчу. Алла таала билет, кимден сый көрөсүң, 2 алардан, 5 аларданбы? Мен деле мугалим болгонмун. Начар билген балдар жакшы учурашат кээде, жакшы билген балдар көрмөксөң болуп өтүп кетет. Ушундай дүйнө экен бул. Ошол отличникте жок, жакшы сыпаттар бар ошол балада. Ошону ачыш мугалимдин милдети экен. Ошон үчүн ардактуу азирети мугалимдер, Кудай силерди колдосун. Телефонду балага берип коюш оңой эле. Азыр бирөөңөргө берейинби ушуну? Көздөрүмдө болуп кетти. Күлүчтү балага берип коюш оңой эле, машинанын күлүчүн. Үйдүн ачкычын берип коюш оңой эле, кызыл китебин. Бирок билимди бериш оңой эмес. Азыр мугалимдерди сындап атасың. Өзүңдүн балаңа өзүң Пифагордун теоремасын үйрөтүп көрчү. Тик буруштуу, үч буруштукта гипотенузанын квадраты, катеттердин квадратынын суммасына барабар деген түшүндүрүп көрчү балаңа. Башында жакшы эле баштайсың. Тик буруштуу, үч буруштта квадраты, катеттер деп элечи. 10 мүнөттөн кийин тик буруштуу, үч буруштта деп калган болосуң. 15 мүнөттөн балаң башка чегелек эшек түшүнбөйсүң. Аны эмес жөнөкөй эле заттын атын билдирген сөз зататош деп аталат. Түшүндүрүп көрчү ошону. Ньютондун закону, Омдун закону айтпай эле коеюн. Тригонометрияны айтпай эле коеюн. А мугалимдер ошону үйрөтүп атат да бирөөнүн балдарына. Анча-мынча бир үнүн көтөрүп койсоң, анан разборкага келип атасың. Ошол мектепте эч качан разборкага келмейли ата-энеге. Ата-энелер мугалимдерге келсин. Ошодон кийин мугалим жүрөгүн жаап коет баланы. Окуйбу, окубайбы, түшүнөбү, түшүнбөйбү, болду, анын или мага жукпайт. Ошон үчүн китепти окуйлу. Китептеримден бирден берип кой. Эми китептеримди ала келдим. Азыр 2 суроого ким жооп берсе ошолорго берем.
Анан калгандарын өзүңүздөр алыңыздар. Себеби барыңарга жетпейт. Эгер бекер берсең мындай экен кыргызча. Бер. 5 китапты алдым дагы үйдө экөө күтүп атат, жетени бер дейт экен мындайчы. Ушундай экен да. Анан апарып туруп таштап коет экен. Чаң басып жатат экен. Бул менен эсине кайткан Роза деген китабым. Бир сураныч окуп бүткөндөн кийин агай Даниил өзүңүзбү деп сурабай эле коелачы. Ушудан жаман тажатым сурооданчы. Өзү болгон окуя, ооба. Классташына баратып, үйүндө аялы бар. Авария болгон, бул болгон окуя. Эсине кайткан Роза деген. Ушуну кайдан жаздым эле? Агай өзүн жазыптыр деген сөз таркап кетти. Мен эмесмин. Орозодо айтып атам, мен эмесмин, гарантия. Бирок болгон окуя. Бирок үй бүлөсү менен жакшы жашайт ошо жигит. Аябай ийгиликтүү жигит болду. Азыр Москвада иштейт, чоң кызмат. Дабыр жыл айтам, мен эмесмин. Сүйлөштүк, а? Мен атамды таптым, кечээ чыкты. Улам эле түгөнүп калат. Буяка келатканда аябай сүйүнүп чыгып калгандачы. Себеби эл бир китептерин тааныса жакшы да. Ошол жерде бир окуяны айтып берейин. Нил дарыясынан 5 кол чыгып ошол бойдон кирбей коюптур. Дарыядан кол чыгыптыр. Анан не кылса деле кирбейт, бирок кыймылдап турат. Таң калышып анан падышага айтса, падыша ким чечмелеп берет десе бир акылманды таптыр. Акылман мен көрмөйсөң айта албайм дептир. Анан Нил дарыясына барса, ошол кол акылманды карап мынтиптир да. Десе акылман ойлонуп туруп мынтип койгон экен. Ушинтип койгон экен, баягы кол кирип кетиптир да. Элдин баары таң калат. Сырым неде дегенде падышага айтам дейт. Анан падышага келип туруп, падышам не болуптур дегенде айтып жаткан кербези калган өзүңөр окуп алгыла. Мен атамды таптым. Чында эле болгон окуя. Өзүмдүн апамдын тагдырын жаздым ичинде. Баягы сен ээрчип келди, мен ээрчип келди беле, аялыңа жакшы мамиле кыл деген окуя ушул жерде бар, ушулардын бардыгы. Ушул окуяларды жаздым эле, мен атамды таптым деген. Айтматова окуатып ыйлаптыр. Баш сөзүн Роза Айтматова жазып берди. Бул китеп кийинкиси Азиян арстаны, аны эң акырында айтайын. Япон кереметинин сыры, мен азыр айтып кеттим. Аксакал, япондордо ушундай да, япондун бутун тебелеп алсаң, япон сенден кечирим сурайт. Себеби алар да ушундай ойлонот экен да. Мен бутту тутар эмес кое алган окшойм деп. Бизде мына жаш балалардын бутун тебелеп көрчү. Мында арык болсо да канаттары чыгат жок го, эмне көзүң жокпу? Карабайсың. Жерге бир түкүрүп туруп бирдеке бас сүйлөшөлү депчи. Сүйлөшпөйм, кечирип кой деле кетип калыш керек азыркы балдарданчы. Нерв башкача болуп калган. Мурда мына эжекелер, агайлар конвертке салып почта менен кат жөнөтө элек, туурабы? 1 ай, 2 ай, 3 ай катты жөн эле күтүп коет элек. Азыр бул балдар бирөөгө SMS, WhatsApp'тан жазсын, 1 мүнөттө жооп келбесе башталып кетет. Кыямат камчы? Чөтө көптөн, кармасам өлтүрөм деп баштайт. Сабыр жок болду азыр. Анан япондордун сыпаттарын ушу китебимде жазганмын. Бул да кайра басып берди. Бирок негедир ичине неметип коюптур, экинчи басылышы деп эле. Адашып калган го? 4-чү басылыш экен, Кудайга шүгүр. Ошол анан Азиянын арстаны, ушу менен бүтүрөбүз. Азиян жолборстары деген мамлекет бар. Түштүк Корея, Сингапур, Малайзия, аябай бат өнүккөн да. Аны мен ойлоттум, эмнеге Кыргызстан Азиян жолборсуна кирбей калган деп. Мурда капа болот элем, азыр сүйүнүп калдым. Көрсө Токойдун падышасы жолборс экен, арстан экен. Элибиздин түгөнбөсүн дастаны, даңазалы болсун басканы, бийик болсун ашканы. Эгер Корея менен Сингапур Азиян жолборсу болсо, Кыргызстан Азиян арстаны.